Күндөлүк жазуу стресстен арылууга, эс алууга, чыгармачылык жактан өнүгүүгө жардам берет. Күндөлүк жазуу менен биз ой жүгүртүүбүздү өстүрүп, сөз байлыгыбызды кеңейте алабыз. Ал эми бүгүн биз күндөлүк жазуу эмне үчүн маанилүү экендиги жөнүндө сүйлөшөбүз. Анткени бүгүнкү көрсөтүү күндөлүк жазып баштагандар үчүн же ушул адатка кайтып келүүнү каалагандар үчүн болмокчу. Күндөлүк жазуу менен сиз өзүңүздүн сезимдериңизден кабардар болуп, эмне туура эместигин түшүнүп, ички туюмуңузду укканды үйрөнөсүз. Натыйжада өзүңүз үчүн мыкты чечимдерди чыгара аласыз. Бул күндөлүк отчет. Адам эң чоң отчетту өзүнө өзү бериш керек. Эгер ал мисалы чоңдорго отчет берет бирөөлөр, жетекчисине отчет берет. Ушундай кылып жакшынакай жазып беришет. Бирок адам өсүш үчүн эң чоң отчет бул өзүңө өзүң да. Эгер сен кечеги күнүң менен жарышсаң дегени кечегиден дагы бүгүн мыкты болсоң, демек сен ийгиликке жетесиң да. Ал үчүн сен өзүң жан дүйнөңдү, болуп аткан окуяларды өзүңдүн көз карашында жазып калтырып жүрүшүң керек да. Калтырып эле койбой, ошону окуп жүрүш керек. Көптөгөн атактуу инсандардын күндөлүктөрү кийин алардын мемуарлары болуп калышканда, китеп болуп чыгышкан. Мисалы үчүн Серовдун, Будённыйдын күндөлүктөрү тарыхтын барагын азырга чейин тактайт да. Демек, күндөлүк ар бир адамдын ички жан дүйнөсүн алып жүрүүчү, өзүнө өзү отчет берүүчү бир расмий эмес документ да. Уктаардан мурун күндөлүккө бир нерсени жазып койгон жакшы. Анткени ой пикирибизди иретке келтирип, тынчтанууга жардам берет. Түнкүсүн дагы жакшы уктайсыз. Кечинде жазуу, сүрөт тартуу, китеп окуу менен алектенүү уйкуну жакшыртат. Мектепте кадимки эле баа койгон, урунуп жүргөн ошол күндөлүктөрдү албетте аны толтурганбыз. Бирок жашоо турмушубузда колдоно турган күндөлүктөрдү толтуруп, кантип жол жоболору, эрежелери, кантип жазылат, ошолор туурасында чындыгында кабарым, маалыматым дагы жок. Бирок ошолор жөнүндө жакшы бир маалыматтар болсо, мен үчүн пайдалуу, мен үчүн керектүү бир кабар болот эле. Алгач эле өзүңүзгө ылайыктуу дептер тандаңыз. Бул дептер сизге чындыгында жагыш керек. Өзүңүзгө ылайыктуу убакытты тандаңыз. Күндөлүктү оңой жана жеткиликтүү жерде сактаңыз. Мисалы тумбочкада. Ошентип уктаардан мурун жазып алсаңыз, аны колго түшүрүп алуу оңой болот. Канча жолу жазыш керек деген эреже жок. Күн сайын, жумасына бир жолу же айына бир жолу. Ошондой эле автоматтык жазуу деп аталган бир ыкма бар. Кагаз алып, жөн гана башыңыздагы ойлордун баардыгын 2 мүнөткө токтотпой жазыңыз. Жазып жаткан нерсеңиз жөнүндө ойлонбоңуз. Катачылыктарга көңүл бурбаңыз. Бул көнүгүү сиздин чыгармачылыгыңызды дагы активдештирүүгө жардам берет. Толгонай Турсунбай кызы, Эржигит Тилекбек уулу, Кутман таң.